эле? Биздин президент Садыр барган тур эле болду. Негизи бул эки президент барып сүйлөшүүлөр жүргүзүп, баягы элегишип жата берсе 6 миллион Кыргызстан баягы баткен эл деле чек-аралардан может будан дагы жаман дагы учуп кетмекте дагычы. Сүйлөшүү кылып отуруп, кийинки да эгер булар да кое бергенде ортодон атышып огланан будан да көп киши кетмекте анда. Эми чечиш керек, ал чечиле турган нерсе болуш керек. Эми президенттер өздөрүнчө сүйлөшүп, ичара сүйлөшсө, деп менин оюм деле туура эле, барганы туура эле го дейм. Башкалар айтып атышат, ошо Тажикстандын өлкө башчысын кайра Кыргызстанга чакырыш керек болчу дешипчи. Чакырганда эмне проблеманы чечмек эле. Ал дагы биринчи азыркы абалда биздин экономикабызга деле бул келген адамдар тосуп алышты эле, ал деген канча каражат. Тескерисинче барып ал жерден чечилип калса, ошо жерде эле чечилип калганы туура эле да. Эми ал туура жолду жакшы эмени ойлоп барган эле. Жакшы эле кылып, мен жакшы деп ойлойм. Эми экөө бүтмө жолуккан жакшы болот да. Мен туура эле деп ойлойм. Мен деле ойлодум эле. Ал жерге барганда бирөөнүн үйүнөн кенен сүйтө албайт да киши. Конокко барып кантип айтасың? Ичимдеги болгон кайнаган нерселерди. Азыр толук биле албай атам, эмне чечилди, эмне калды, чегара боюнча эмне болду, жанагы чатак боюнча эмне сөзгө келишти, все-таки биздин 36 киши өлдү. Башка жактан жолугуп кенен сүйлөшүп алса жакшы болот. Менин оюмда башка жакка барып жолугушуп сүйлөшсө болмок. Менин оюмча. Себеби алардан биринчи Тажикстан өзү баштады го деп ойлойм да, бул меден. Анан эми бул жактан президентибиз эме кылды да. Дагы кечиримдүү да, айкөлдүк кылды бир жагынан. Бирок ошол кезде дагы башка жактан башка жак менен барып сүйлөшүп же Тажик президенти өзү келип ушул жактан сүйлөшсө, ошол туура деп ойлойм. Мен билгенден ушул өткөн кылымдын 70-жылдардан бери жер талаш, суу талаш Тажикстандын болуп келди. Азыркы учурда айрыкча эгемендикке болгондон бери өтө курчуп кетти. Анан бул маселени мындан жыйынтыктаганга мен бир эсептен Садыр Жапаровдун президент кошулам да. Жыйынтыкташ керек, качандыр бир тынчтык болуш керек да. Ошол тургун элдерди качырбай, ошол жерде эгер ошол жерде чек арадагылар баары көчүп кете турган болсо анда накты жерди алдырып коебуз да. Анан намыс болуш керек эле, бизден жарандар каза болду. Анан эле ушинтип эле намыс болуш керек жүрө беребиз убакыт чоюп. Барып келгенде туура болду. Бир эсептен баягы алдына барган, кол салган кишинин алдына барган туура эместир. Но бирок биротоло Түркмениядан келет биргени жакшы болду. Чегара чечилди деп атат, Кудай буйрса ошол аягына чейин чыгып туруп, ошо эки жак чегараны чечип алсак, бизден 940 километр бекен ушундай узак жерлер бар да чечилбеген. Ошолорду чечип алсак, анан кийин чечип алсак, андан рейттеш керек да. Ошо чегаранын жоктугунан жанагы наркотик болгону, биздин айрыкча ошол облустунда наркомандардын бардыгы да ошол себептер да.